Саламатсыңарбы окуучулар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы байламталардын маанисине карата бөлүнүшү. Сабактын максаты байламталардын маанисине карай бөлүнүшүн үйрөнүшөт. Байламталарга мисал келтире алышат. Берилген суроолорго так жооп бере алышат. Кызматчы сөздөр сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн же ар кандай кошумча маанини билдирүү үчүн колдонулат. Алар өз алдынча турганда мааниге ээ эмес, сүйлөм мүчөлөрү дагы боло албайт. Кызматчы сөздөр өз ара төрткө бөлүнөт. Алар бөлүкчөлөр, байламталар, жандоштор жана мадал сөздөр. Байламталар бир өңчөй мүчөлөрдү же татаал сүйлөмдүн составындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштыруу үчүн колдонулган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Эми мисалды карайлы. Биздин класс чоң, ары жылуу, ары жарык. Демек бул сүйлөмдө ары байламтасы колдонулду. Сүйлөмдө байламталар түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар бир гана сөздөн турат. Аларга а, ары, да, менен, жана, не, болбосо деген байламталар кирет. Татаал байламталар эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Аларга ал эми, анткени менен, антсе да, ошентсе да байламталары кирет. Байламталар маанисине карай алтыга бөлүнөт. Ар бир байламтага токтолуп өтөлү. Сүйлөм тизмегиндеги бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар байланыштыргыч байламта деп аталат. Аларга ары, жана, менен, дагы, дале. Эми мисалды карайлы дагы байланыштыргыч байламтаны табалы. Ысык көлдүн кооздугу менен байлыгы чексиз. Демек бул сүйлөмдө менен байланыштыргыч байламтасы колдонулду. Бир өңчөй мүчөлөрдү же татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып, божомолдоо үчүн айтылган байламталар божомолдогуч байламталар деп аталат. Аларга же болбосо, не байламталары кирет. Мисалды карайлы. Шаңдуу күүлөр же шайыр күлкүлөр угулат. Демек бул сүйлөмдө же байламтасы менен сүйлөм жасалды. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосундагы карама-каршы маанини билдирген байламталар каршылагыч байламталар деп аталат. Аларга ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошондо да деген байламталар кирет. Мисалды карайлы дагы каршылагыч байламтаны табалы. Анын мүнөзү жеңил, ошенткени менен акылы бар. Демек бул жерде каршылагыч байламта ошенткени менен. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныкы сүйлөмдөрдү байланыштырып, андагы айтылган ойдун себебин, натыйжасын билдирген байламталар себеп-натыйжалагыч байламта деп аталат. Аларга анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, ошонун натыйжасына деген байламталар тиешелүү. Мисалды карайлы. Алтынай отличник болду, себеби ал жакшы окуду. Демек, бул жерде себеби байламтасы колдонулду. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныкы сүйлөмдөрдү бири-бирине салыштыруу үчүн колдонулган байламталар салыштырма байламта деп аталат. Ага кандай, ошондой, канчалык, ошончолук, канча, ошончо байламталары кирет. Мисалы, төө канчалык болсо, жүгү ошончолук. Демек, салыштырма байламта ошончолук байламтасы болду. Татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун, иш-аракеттин шартын билдирген байламталар шарттуу байламта деп аталат. Ага эгер, эгерде деген байламталар тиешелүү. Мисалы,
Егер мен айтпасам, бек колду сен тааныбайт элең. Демек бул жерде шарттуу байламта эгер байламтасы болду. Байламталардын тыныш белгилеринин коюлуш принциптерине токтолуп өтөлү. Байламталар көбүнчө бир өңчөй мүчөлөрдүн же эки жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турган татаал сүйлөмдөрдүн араларында колдонулат. Сөз менен сөздү же сүйлөмдү байланыштырышына карата алар 3 топко бөлүнөт. Bir өңчөй мүчөлөрдүн арасында гана колдонуучу байламталар менен. Менен байламтасы bir өңчөй мүчөлөрдүн арасында кайталанып айтылбайт. Эки bir өңчөй мүчөнүн араларында гана колдонулат. Үтүр менен ажыратылбайт. Сүйлөм менен сүйлөмдү гана байланыштыруучу байламталар ошол себептүү, неге десең, эмне үчүн десең, антсе да, ошентсе да. Реч тизмегинде бул байламталар өздөрүнөн кийин келген сүйлөмгө таандык болуп айтылат, ошондуктан үтүр алардан мурун коюлат. Bir өңчөй мүчөлөрдү сүйлөм менен сүйлөмдү да тутумдаштыруучу байламталарга ары, да, жана, же, не байламталары кирет. Анда эмесе сабакты бышыктоо үчүн суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Сөз түркүмдөрү канча топко бөлүнөт? A 15, B 8, V 2, G 3. Азаматтар сөз түркүмдөрү жалпы жолунан маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөрү жана кызмачы сөздөр болуп 3 топко бөлүнөт. Туура жооп Г варианты. Экинчи суроо. Байламталар грамматикалык түзүлүшү боюнча канчага бөлүнөт? A 2, B 3, V 4, G 6. Азаматтар туура жооп A 2. Демек грамматикалык түзүлүшү боюнча байламталар жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Үчүнчү. Анткени себеби андыктан кайсы байламтага тиешелүү? A шарттуу, B себеп натыйжалагыч, V каршылагыч. Туура жооп B себеп натыйжалагыч. Төртүнчү суроо. Шарттуу байламталар кайсыл? A же болбосо, B бирок ал эми, V эгерде. Азаматтар туура жооп V эгерде шарттуу байламталарга кирет. Үй тапшырмасы төмөнкү сүрөттөрдүн негизинде байламталарды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.